Мынакей, барыбыз көптөн күткөн видео дагы чыгып калдыбы? Эл чындыкты билсин. Дагы кандай жаңылыктар болуп кеткени сизди кызыктырып турабы? Анда бул видеону аягына чейин көрүңүз. Садыр Жапаровдун инаугурациясы. Расмий президенттик ишке киришүүсү расмий түрдө качан жарыяланат деп баарыбызды ушул күнгө чейин кызыктырып аткан болчу. Инаугурация. Буга чейинки президенттердин дагы мына ушундай инаугурациясы, расмий президенттикке киришүүсү, буга чейин Алмазбек Атамбаевдин инаугурациясы өткөн эле. Президенттин тизмасына расмий киришти. Андан соң Сооронбай Жээнбековдун дагы президенттик инаугурациясы өткөн эле. Өзүбүздүн тил менен айтканда Атамбаев Жээнбеков өткөрүп берген эле. Шымдык инфо. Мынакей, өзүңүздөр көргөндөй Атамбаевдин президенттик инаугурациясы, андан соң Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясы. Өзүңүздөр көргөн абалда болуп өткөн болчу. Эми көпчүлүк азыр Садыр Жапаровдун мына ушундай инаугурациясы, президенттик ишке расмий киришүүсү качан өтөт экен деген кызыгуулар көпчүлүктө пайда болду. Баса, ал эмес Садыр Жапаровдун мына ушундай инаугурациялык аземи президенттик ишке расмий киришүүсү бир топ убакыттан кийин өтөт экен, же болбосо чукул арада өтөт экен дегендей ар кандай маалымат, жалган маалыматтар тарап аткандыгы дагы билинди. Мына ушул себептүү маалымат булактары жана интернет булактары ар кандай такталбаган жалган маалыматтарды таратпооңуздарды суранабыз. Баса, Шымдык инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин. Айрым маалымат каражаттарына Жапаровдун инаугурациясы шашылыш өткөрүлөрү тууралуу жазылган кабарлар чындыкка дал келбейт. Садыр Жапаровдун инаугурациясы шайлоонун расмий жыйынтыгы чыккандан кийин өтөт. Мындай маалыматты президенттин басма сөз катчысы Галина Байтерек билдирди. Анын айтуусунда айрым маалымат каражаттарына Жапаровдун инаугурациясы шашылыш өткөрүлөрү тууралуу жазылган кабарлар чындыкка дал келбейт. Бул туура эмес маалымат. Борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоонун расмий жыйынтыгын чыгаргандан кийин гана инаугурацияга даярдык көрүлө баштайт, деди Галина Байтерек. Маалымат катчысынын айтуусунда инаугурация өткөрүү үчүн атайын уюштуруу тобу иштейт. Азырынча топ да түзүлө элек. Айрым маалымат каражаттары президенттик шайлоодо арбын добуш алган талапкер Садыр Жапаровдун инаугурациясы мөөнөтүнүн мурда өткөрүлүп каралып жатканын жазып чыгышкан. Көрсө бул маалыматтар чындыкка дал келбейт экен. Садыр Жапаров өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу кайрылуу жасады. Мен Facebook баракчам аркылуу кайрылуу жасагамын. Садыр Жапаровдун өкүл баласымын, жардамчысымын, кеңешчисимин дешип, ар кайсы жерлерге барып, опузалоо менен пара талап кылып, бизнесин сурап жаткандар боюнча маалыматтар келип атат. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу укук коргоо органдарынын кызматкерлери, мейли ким болбосун, пара талап кылган болсо, мыйзамсыз иштерди кылса, бир тууганым болсо дагы дароо камакка алгыла. Мындан ары мыйзамсыз, адилетсиз иштерге жол берилбейт. Элди, бизнести, чиновниктерди кайсы бир деңгээлде коркутуп турган криминалдарга обращаюсь. Камчыбек Ташиевке элдин баары ыраазы болушууда. Мындан ары биздин коомдо бандиттер жана уюшкан кылмыштуу топтор болбойт. Мындан ары кылмыштуу топтун мүчөсүмүн деп дагы жүрө албайт. Баардык уюшкан кылмыштуу топтор жана бандиттер жазаланат. Бир дагы ишкер алардан жапа чекпеши керек, деп Камчыбек Ташиев буга чейин катуу эскертүү берген эле. Ушундан бир аз убакыт өтпөй эле ОКМК Алтуха Кайманатовар криминалдык авторитетти кармады. Буга чейин Крим авторитети профилактикалык баарлашууга Ички иштер министрлиги чакырган болчу. Ага коомдук тартипти сактабай, мыйзам бузса жоопко тартылары эскертилген. Вам дается очень мало времени.
Бишкекте уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү Алтуха Кайман аты менен таанымал Алтынбек Ибраимов кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен кабарлашты. Год рождения. Теперь никого не будете вы крышевать. Никто никого не будет крышевать. Уважаемый бизнес, пожалуйста, поднимитесь, дайте нам информацию. Если кто-то где-то кого-то будет крышевать, кто-то где-то кого-то будет давить, давление оказывать, мы будем наказывать всех. ОКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев мындан ары Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөш күчөйт, бандиттер жана уюшкан кылмыштуу топтор жок болот. Урматтуу укук коргоо органдарынын кызматкерлери мейли ким болбосун, пара талап кылган болсо, мыйзамсыз иштерди кылса, бир тууганын болсо дагы дароо камакка алгыла. Мындан ары мыйзамсыз, адилетсиз иштерге жол берилбейт. Баса, Шумдук инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин. Камчыбек Ташиев коррупцияга каршы күрөш күчөтүлөөрүн белгилеп, өлкөнү коррупционерлерден тазалай тургандыгын айтты. Коррупциялык иштерди таштагысы келбегендерди камайбыз. Таза эмес чиновниктерге мыйзамдын күчүн көрсөтөбүз. Мыйзам алдында бардыгы бирдей болот. Тууган туушкан деген жок болот, деди ал. Камчыбек Ташиевдин айтымында, мамлекеттик комитет ишкерлерди уюшкан кылмыштуу топтордон коргоого даяр. Биздин коомдо бандиттер жана уюшкан кылмыштуу топтор болбойт. Ал кылмыштуу топтун мүчөсүмүн деп дагы жүрө албайт. Бардык уюшкан кылмыштуу топтор жана бандиттер жазаланат. Бир дагы ишкер алардан жапа чекпеши керек деп кошумчалады ал. Ал эми мына бул Шумдук инфо каналына чыккан ар бир видеого лайк басып, каналга катталып, коңгуроону дагы иштетип койгонду унутпаңыздар. Анткени биз чындыкты, акыйкатты гана чыгарып турабыз. Садыр Жапаров өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу кайрылуу жасады. Мен Facebook баракчам аркылуу кайрылуу жасаганмын. Садыр Жапаровдун өкүл баласымын, жардамчысымын, кеңешчисимин дешип, ар кайсы жерлерге барып, опузалоо менен пара талап кылып, бизнесин сурап жаткандар боюнча маалыматтар келип атат. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу укук коргоо органдарынын кызматкерлери, мейли ким болбосун, пара талап кылган болсо, мыйзамсыз иштерди кылса, бир тууганын болсо дагы дароо камакка алгыла. Мындан ары мыйзамсыз, адилетсиз иштерге жол берилбейт. Баса, Шумдук инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин. Ал эми Садыр Жапаровду дагы ким куттуктады? Ооба, өткөн жылдары Кыргызстанга келип, крутой президент аталган Монголиянын президенти дагы Садыр Жапаровду куттуктады. Монголиянын президенти Халтмагин Баттулга Садыр Жапаровду Кыргыз Республикасынын президентинин шайлоодогу жеңиши менен куттуктады. Халтмагин Баттулга Садыр Жапаровга чың ден соолук жана иштерине албан ийгиликтерди каалады. Ал эми эки дос мамиледеги Кыргызстан элине өсүп өнүгүү менен катар бардык жакшылыктарды тиледи. Буга кошумчалай, азыркы учурда тарых, маданий, салт-сана, демократия, адам укугу менен эркиндиги сыяктуу жалпы баалуулуктарга негизделген Монголия менен Кыргыз Республикасынын ортосундагы мамиле менен кызматташтык бекемделип барат. Сиз менен мындай мамилелерди кеңейтүү жана тереңдетүүгө тыгыз кызматташтыкты улантууга толук ишенем, деп айтылат куттуктоо телеграммасында. Ал эми өтүп кеткен шайлоодо кайсыл талапкер канча добуш алгандыгын билбей турган болсоңуз, анда мына бул видеону көрүп коюңуз. Андан соң сөзүбүздү андан ары улантабыз. Исаев Канатбек 0,58%га ээ болду. Мыктыбек Арстанбек 1,6%га ээ болду. Сооронкулова Клара 0,93%. Имамидин Ташев 1,18%га ээ болду. Рашид Тагаев
Кандайдыр бир себептерден улам шайлоого катышуудан баш тарткандыктан 0%. Кыскасын айтканда катышкан жок. Абдил Сегизбаев 1,40%га ээ болду. Адахан Мадумаров Кимсанбаевич 6,47%га ээ болду. Касенов Аймен 0,87%. Кочкоров Улукбек 0,71%. Байгуттиев Жеңишбек 0,9%. Абакиров Элдар 0,45%. Курсан Асанов 0,49%га ээ болду. Арстанбек Алай 0,8%га ээ болду. Равшан Жээнбеков 0,19%. Бактыбек Калмаматов 0,51%. Бабыржан Төлбаев 2,16%га ээ болду. Каныбек Иманалиев 0,16%. Садыр Жапаров 79,53% менен эң алдыга озуп чыкты. Анан дагы бир нерсени айтпай кетипмен, эстегенде айтып коеюн. Мына 40%га жакын шайлоочу катышты, аз катышты дегендер сөздөр болду. Эл аралык уюмдарда жазды. Бизде мына 2 миллионго жакын элибиз сыртта мигрант болуп жүрөт, билесиздер. Андан сырткары биз форма 2 деген коррупциялык схеманы жокко чыгарганбыз. Ар бир айылдан райондун центрине келип жашап аткандар бар, областтын центрине келип жашап аткандар бар. Анан ушул Сары Өзөн чүйгө, Бишкекке келип жашап аткандар бар. Алар сөзсүз түрдө катыша албайт, анткени алардын пропискалары айылдарда болчу. Ошондуктан бул 40%га жакын катышкан элди биз эсептесек болот, 100% катышты деп эсептей берсек болот. Анткени ошонун ичинен 81% мага ишеним көрсөттүңүздөр. Сиздерге бардыгыңыздарга, бүтүндөй кыргызстандыктарга жана мигрант болуп жүргөн биздин мекендештерибиздин бардыгына терең ыраазычылыгымды билдирип кетемин. Рахмат сиздерге, бар болуңуздар. Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын президенти болуп ийгиликтүү шайланды. Ошондуктан келиңиздер, Садыр Жапаровду куттуктап, бул видеого лайк басып, Садыр Жапаровдун сүйлөгөн сөздөрүн аягына чейин маани берип угалы. Себеби дегенде Садыр Жапаров шайлоонун эртеси келип, эл менен жолугушуу учурунда мына ушул сөздөрдү айтты. Сиздерге добуш берип, ишеним артканыңыздар үчүн мен терең ыраазычылык билдиремин. Анан добуш берип койдук, шайлап койдук, болду мындан арды ишти өзүң жалгыз кыла бер дебестен, ар бир кылган ишиме баа берип, туура эмес кетип атсам, ошону сындап, туура жолго буруп, кеңешиңиздерди берип, мага жардам берип туруңуздар. Ооба туугандар, Садыр Жапаровго чындыгында эле кыргыз элинин, баарыбыздын, ар бирибиздин колдообуз керек. Садыр Жапаров өзү айткандай, болду эми президент болдуң деп таштап койбостон, мындан ары дагы Садыр Жапаровду ушул күнгө чейин кандай колдоп келсек, мындан ары дагы так ошондой колдоп туралы. Себеби дегенде баарыбыз эле калың катмарлуу элдин көпчүлүгү билип калгандай, кыргыз эл үчүн күйгөн, кыргыз мамлекетинин келечегин ойлогон мына ушул Садыр Жапаров гана болду. Ал эми буга чейинкилерди аттарын атабай эле коелу. Себеби дегенде баарыбыз, ар бирибиз кимдин ким экенин ачык айкын эле өз көзүбүз менен көрдүк. Ошондуктан биз дагы кыргыз мамлекети үчүн кайдыгер карабастан өз оюбуз менен бөлүшүп коюуну чечтик. Ошондуктан кыргыз элим, келиңиздер, Садыр Жапаровдун колуна кол болуп, күчүнө күч кубат болуп, мындан ары дагы колдоп, коргоп туралы. Садыр Жапаровго чындыгында эле биздин, ар бирибиздин колдообуз керек. Ал эми мына бул Шумдук инфо каналына чыккан ар бир видеого лайк басып, каналга катталып, коңгуроону дагы иштетип койгонду унутпаңыздар. Анткени биз чындыкты, акыйкатты гана чыгарып турабыз. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу тарапташтарым, бүгүнкү жеңиш бул жалгыз менин жеңишим эмес. Ушул жерде турган ар бириңиздердин, Кыргызстан боюнча добуш берген ар бир жарандын жеңиши болду.
Анткени ал добушту сиздер мен үчүн берген жоксуздар. Ар бириңиздер өзүңүздөр үчүн, балдарыңыздардын, неберелериңиздердин келечеги үчүн бердиңиздер. Эртеңки күнүбүз ушу жакшырып кетсе экен деп бердиңиздер. Мен ошол ишеничиңиздерди аткарууга себепчи гана адаммын. Кудай буюрса толугу менен 100% ошону аткарам деп мен сиздерге сөз берип кете аламын. Анткени 30 жылдан бери ушул күндү күткөнбүз. Ар жыл өткөн сайын, же болбосо ар бир президент шайланган сайын, жаңы президент же жаңы парламент келген сайын биз үмүт кылып келгенбиз. Мындан ары ушу жакшы болуп кетсе экен деп. Бирок тилекке каршы ошол үмүтүбүздү ташка алып келген. Сиздердин араңыздарда ошо мен да ошо үмүт кылгандардын арасында мен да бар болчумун. Бирок Кудай ушул күндү менин маңдайыма жазган экен. Сиздердин ишеничиңиздер менен мына мен бүгүн бийлик башына келип отурам. Мындан ары өлкөдө бир гана мыйзамдуулук, анан адилеттүүлүк менен гана иш алып барабыз. Башка оппоненттер айтып аткандай буга чейин диктатура деген болбойт, бир кишинин диктатурасы. Сөзсүз түрдө мыйзамдын жана адилеттүүлүктүн гана диктатурасы болот. Сиздерге добуш берип ишеним артканыңыздар үчүн мен терең ыраазычылык билдиремин. Анан добуш берип койдук, шайлап койдук, болду мындан арды ишти өзүң жалгыз кыла бер дебестен, ар бир кылган ишиме баа берип, туура эмес кетип атсам ошону сындап, туура жолго буруп, кеңешиңиздерди берип, мага жардам берип туруңуздар. Бирок туура эмес иш кылбайбыз, кандай гана иш алып барбайлы, мейли улуттук долбоордун деңгээлинде иш баштайбызбы, же болбосо кандайдыр бир иштерди баштайбызбы, ар бир ишибиз ачык болот. Кимде ким эгер каршы чыга турган болсо, биз аларды ушул жерде көчөдө эмес, өкмөт үйүндө ошол иш болуп аткан жерге чакырып, ачык, айкын ар бир ишти көргөзгөнгө, алар менен талкуулаганга даярбыз.